Ар бир адам өзүнүн өлкөсүн барктап, даңктап, анын кадыр баркын көтөрүүдө аз да болсо өз салымын кошууга аракет жасайт. Бүгүн биз өзүнүн мекенин эл аралык олимпиадаларда татыктуу тааныштырып келе жаткан мектеп окуучулары жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Алардын бири Кытай тилинде эркин сүйлөп, Кыргызстанды Пекин шаарында татыктуу тааныштырган каладагы номер 69 мектеп гимназиясынын 11 классынын окуучусу жөнүндө сөз болмокчу. Жылда Кытай достук көпүрөсү Кыргызстанда Кытай элчилиги тарабынан жана Конфуций институт тарабынан өткөрүлөт. Бул конкурс болсо биринчи Кыргызстанда өткөрүлөт. Ал эми ошо жеңүүчүлөр дүйнөлүк кароо сынакка катыша алганга мүмкүнчүлүк алат. Мен ушул конкурска катышып, Кыргызстанда экинчи орунду алып, дүйнөлүк кароо сынакка катыша алдым. Ал жактан мен 3-чү орунга ээ болдум. Бул кароо сынакка 74 мамлекеттен 220 окуучу катыша алат. Ошонун ичинен мен 3-чү орунга алдым. 3-чү орунга ээ болгондон кийин мен жарым жыл Кытай эл республикасына бекер окууга жолдомо алдым. Кытай эл республикасына окууга жолдомо алгандан кийин ал жактан дагы дил баян жазуу боюнча ийгиликке жетиштим. Менин группамда чоң ата окуйт экен, окуду. Анын жашы 60-ка жакындап калыптыр. Эң жашы болуп мен болдум. Пекин шаары мага кандай таасир калтырды? Ушу темада дил баян жазып, мен 3-чү орунга ээ болдум. 到家的时候，妈妈已经做好了俄罗斯的过圣诞节。今天是俄罗斯的圣诞节，万朗来到他的朋友娜塔莎家吃饭。 3-чү орунга ээ болгондо аябай Кыргызстанды мен даңктадым, патриоттук сезимим пайда болду. Кытай өзү эң өнүккөн шаар. Ал жактан көп билип, көп нерсени кытайлардан үйрөнүп, анан кийин ошо билген билимимди Кыргызстанга келип өз өркүндөтө алам деп ойлойм. Азыркы учурда биздин класстан 4 окуучу Кытай эл республикасына 4 жылга бекер окууга жөнөгөн жатабыз. Эл аралык дипломатияда эгер сен эки мамлекеттин ортосундагы мамилени чыңдайм десең, анда сен ал мамлекеттин тилин, маданиятын билишиң керек. Каарманыбыз мындай принципти так кармап, келечекте тышкы саясат боюнча адистикке ээ болуп, Кыргыз-Кытай мамилелерин мындан ары да чыңдоого чоң аракет жумшайм деген максатты алдыга койгон. Ал эми экинчи каарманыбыз каладагы номер 9 мектеп гимназиясынын 11 классынын окуучусу Темирлан Бакиров информатика, математика сабагы боюнча Алматы шаарында болуп өткөн кароо сынакта 1-чи орунду камсыз кылып, Кыргызстандын намысын татыктуу коргой алды. Биз 2-марттан 4-мартка чейин Алматы шаарындагы эл аралык математика, механика жана информатика проекттер сынагына барып келдик. Бул конкурска биз ноябрь айынан бери даярдандык. 13 бала барып келдик. 13 баланын ичинен 1-чи даражадагы 2 диплом, 2-чи даражадагы 4 диплом жана 3-чү даражадагы 2 диплом алып келдик. Ал жакка ар кандай проекттер барды. Мисалы, мен проектти алайлы. Бул биз өзүбүз иштетилген программа менен бардык. Ошол программаны айтып бердик. Менин программам расчеттук нефть жана газдын дүйнө жүзү боюнча жана Кыргызстандагы расчетторун саноо программа болчу. Эми кийин, если иштете алчу болсок, ошол программаны биздин компанияларга берчү болсок, жакшы эле иштеп кетчү программа. Ушу менин программа менен канча запас бар экен, канча запас канча жылга жетет экенин чыгарып берет. Жана кайсы жылы кандай баага түшүп, кандай баага төмөндөгөнүн айтып берет. Мисалы үчүн биз көргөндө 2001-жылы газдын баасы абдан төмөн болчу, арзан болчу. Анан уже 2010-жылга келгенде газдын баасы, получается, кымбаттап кеткен. Азыркы убакта газдын баасы кайта эле 2008-2007 жылдагыдай эле кайта түшүп келатат. Байгеликке жетиш оор эле болду. Ал жерде 4 өлкө катыштык. 4 өлкө бул Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстан. Казакстандын 14 регион баары келишти.
конкуренция күчтүү болду. Эми ар бир номинацияда өзүнүн номинациянын өзүнүн күчтүү өлкөсү болду. Мисалы үчүн биз математика номинациясынан күчтүү биз болуп келдик. Биринчи даражадан ошол номинациясынан алып келдик. Кыргызстанда канчалык деңгээлде мунай газ продукцияларынын запасынын бар экендигин эсептөөчү информациялык программаларды иштеп чыккан окуучуларды көрүп сүйүнбөй койбойсуң. Алардын ойлоп тапкан программаларын иш жүзүнө ашырып, турмушта колдонуу толук мүмкүн. Аларга үмүт берүү мамлекеттин бирден бир приоритеттүү саясаттарынын бири болушу керек. Ошондо гана өлкө өзүнө керектүү адистерди кармай алат. Бизде эми түштүк тарапта ушу газ, нефть достаточно степени эле бар, бирок ошолорду чыгарыш керек. Чыгарууга бизде мүмкүнчүлүк жок азыр өлкөсү. Ошолорду чыгарсак, өзүбүздүн эле элибизди арзандатып бермекпиз элибизге ошолорду. Как видите, тут на этот блок, чтобы попали все данные, для этой модели сначала нужны данные по бухгалтерским и финансовым отчетностям. Для этого, чтобы программа работала и чтобы ее поддерживали, нам нужен аналитический центр. И в конце уже выходят уже готовые выходные аналитические отчеты. Это блок, где собирается вся база. Для базы, вот, как видите, нам нужны бухгалтерские и финансовые отчетности, чтобы заработал сам блок. Под руководством это получается пользователь, под руководством пользователя это все. И это уже модель 2B, она уже работает на платформе Visual Studio. Без этой платформы она не будет поддерживаться и также не будет работать. Ушул эле проекттеринде кийин өзүмдүн бутума турганда ушул эле проекттерди до конца иштетип, ушул кийинки балдар кыздарга түшүндүрүп, ушул проекттерди иштетсек чоң эле салым болот өлкөбүзгө. Ушул проекттерин, ушул биздин программалар менен иштетсек көп жумуш ордулары да табылмак. Анан элдерге да оңоюраак болмок иштегенге. Биздин запас нефтер точный данныйларын айта албайбыз, бирок запас бар, бирок аларды иштетиш керекпиз. Аны эми биз гана өзүбүздүн өлкөбүздө иштете албайт жалгыз. Аны башка өлкөлөрдүн жардамы менен иштетсек, иштеп чыга алабыз.